7 жылдан бери далилденбеген, түрмөдө отурган кылмышкердин жалган көрсөтмөсүнөн куралган мародерчулук иши Алмазбек Атамбаев менен Өмүрбек Текебаевдин ортосундагы саясий тиреш курчуганда кайрадан көтөрүлө баштады. Учурдан пайдаланып бийликке бир жагынып алууну көздөгөн айрым депутаттар кечээ депутаттык комиссиянын бүтүмүн жарыялашты. Анвар Артыкович, айтсаңыз, справканы ким даярдады? Комиссия даярдады, ким даярдады? Сиз өзүңүз жаздыңызбы? Жо бизде болгон, анткени Конституцияда эле аппарат президенттен жазылып келген, балким бул да башка органдан жазылды деген сөз. Анвар Артыков элдин оозун ачкан фактыларды ачыктайт деп күткөндөрдүн үмүтү акталган жок. Бир дагы жаңы маалымат жок экени аз келгенсип, ушак айың, божомол кептерди тизмектеп жазып алган экен. Мындай жазылып атат да, Министерство госимущества дейт, Минюст дейт, ГРС большой вероятностью дейт, бүт негизи имиш менен бүт ушакка таянып жазылганда. Анвар Артыков жетектеген депутаттык комиссия, мародерчулукту иликтеп жаткан экинчи депутаттык комиссия. 5-чи чакырылышта түзүлгөн депутаттык комиссия экиге бөлүнүп, биринчиси Атамекен партиясын каралаганга далилат кылса, экинчи топ альтернативдүү пикирлерин жарыялашкан. В тех материалах, которые на компьютере выставлены и прикреплены к комиссии, решение комиссии 5-го созыва, я тоже была членом этой комиссии, выставили только одну сторону, потому что было 10 членов комиссии, 5 из них подписали одно заключение, 5 подписали другое заключение комиссии, и оно было на этой трибуне зачитано. Мародерчулук боюнча кылмыш иши ачылган, бирок кылмыштын курамы жок болгондуктан 2013-жылы тергөө токтотулган экен. Анвар Артыков тергөө башкармалыгынын башчысы Кубатбек Норузбаевка атамекенчилер бир нерсе убада кылган деп жазат билдирүүдө. Комиссияда жазыптыр, господин Норузбаев изначально был стимулирован на отведение обвинения от членов фракции Атамекен, от партии Атамекен. Что имеется в виду? Кантип стимул болуш үчүн же ага кызмат бериш керек, же акча бериш керек, же наам бериш керек. Тилекке каршы ошол убактагы группанын жетекчиси болгон Норузбаев азыркы күндө бул ардактуу иш алууга чыгып кеткен. Атамекен партиясынын лидери Кубатбек Норузбаевка кызмат убада кылган деген дагы курулай сөз болуп калды. Себеби Норузбаев пленардык жыйынга гана эмес, депутаттык комиссиянын жыйындарына дагы чакырылган эмес. Комиссия приглашала Норузбаева, Жомарта Оторбаева, вы говорите, они причастны, они разговаривают между собой, что он дело прикрыл, он был начальником ГСУ, МВД. Почему вы их не пригласили сегодня сюда или к себе на комиссию? Ну, не было такого предложения. Ну как не было? Вы же комиссия, вы должны нам дать, депутатам, объективную информацию же. Для чего мы сегодня заслуживаем? Ну нет, он не проходит как фигурант или свидетель. Не, вы здесь озвучиваете, как он не проходит. Вы громко с высокой трибуны озвучиваете. Рысалиев сегодня здесь сидит. Анвар Артыков жетектеген депутаттык комиссия мародерчулук маселесин эмнегедир Маевскийди алып барып эле жабыштырып койгон. Бул жерден депутаттар тергөө органын мындай кой, соттун милдетин өз моюндарына алып алышкан дейт Садык Шернияз. Сиз бул жерде Маевскийдин сунушун сиз далил факты кылып койдуңуз да. УКМКнын көрсөтмөсү боюнча деп атам мен. Жок, кайта окуяйын. Бул компаниянын сунушу Маевскийдикине караганда көбүрөөк татымдуу болсо керек деген тыянак жасоого болот деп Маевскийдин сунушун сиз факты катары кылып койдуңуз. Анвар мырза, мага да бирөө өткөндө бирөөгө айтып кетти да, Анвар мырза менен Юсупов тууган болот, анан Анвар мырза атайын кылып ошентип сүйлөтүп атат деп. Бирок мен аны айтып аткан жокмун да бул жергечи, туурабы? Бирөө келип айтып кетти, бир байке, бир кемпир айтты болбойт бул жерде. Бул жерде юридикалык так сөздү бөлбөңүз. Мен убактым кетип атат, сөздү бөлбөңүз. Бул жерде так болуңуз, мен ошону эле суранам сизден. Мародерчулук саясатташып кеткени айдан ачык болуп калды. Депутаттардын сөзүнө тагыраак жооп бере албаган Анвар Артыков ачуусу келип, аягында ар ким менен урушуп баштады. Чынакмыш, бул эмне деген эме? Бул эмне деген жорук, эмне деген? Эмне сен мени Кудайга качан деп атасың? Турат бул жерде улуу трибунада кимге сөз берип, кимди угуп атабыз? Негизи, эмнени обсуждение кылып атабыз? Бул киши башында эле раз ушундай конфликт интересов болуп аткандан кийин Өмүрбек Черкешевич менен бул киши самоотвод кылыш керек болчу. Именно конфликт интересов бар болгон үчүн атайын председатель комиссияны бул жерге келип башыбызды оорутуп атат. Ишо кандай сөздөрдү сүйлөп атат? Мен эмне үчүн калп дегенин азыр далилдеп сүйлөп атам. Эмне үчүн? Анткени жооп бере алган жок суроомо деп. А туруп алып эмнени былжырап атат бул жерге туруп алып? Сен билжирип атасың. Сен билжирип атасың. Анвар Артыков депутаттык комиссия мародерчулукту иликтеп жатканда ар кандай тоскоолдуктар болгонун айтты. Атамекен фракциясы оппозицияда жүрсө, сизге ким тоскоолдук кылды деген суроого жооп болгон жок. Наталья Никитенко мындай жомокторду жазган адам жогорку кеңеште эмес, жазуучулар союзунда отуруш керек деген оюн айтты. Я хочу еще отметить, все государственные органы, правоохранительные и так далее, все провели расследования свои. Более 9 проверок было, и все отказали в возбуждении уголовного дела, потому что нет фактов. Об этом вы не говорите.
уважаемая Наталья Владимировна, вы не тот человек, который может меня учить чему-то. И ваш вот этот менторский тон подсказывает мне, как себя вести и как писать. Это вам не дано. Я вам такого никогда не позволю, у вас такого удовольствия не будет. Ошентип Ата Мекен партиясынын каралоо боюнча депутаттардын планы ишке ашпай калды. Эч кандай жыйынтык чыкпаган соң маселе кийинки жыйындарга калтырылды. Эскерте кетсек, бул иш боюнча жакында эле Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Райкан Төлөгөнов камакка алынса, анын уулу атасына жана агасына ар түрдүү басым кысымдар, коркутуулар болуп жатканын айтып чыкты. Ошондой эле Абдулла Юсупов менен түрмөдө бирге отурган Нургазы Бакаев деген жигит. Абдулла Юсупов алгач Зарылбек Рысалиевке каршы көрсөтмө бергенин, кийин оңдотуп койгонун айтып чыкты. Юсупов Абдулланы менден жакшы билген адам жок болсо келсин алдыма билем дегендер. Юсупов Абдулла негизи башында Рысалиев, Зарылбек Рысалиевке мародер деп жазып берген. Башында Рысалиев мародер болгон. Болот Абдыжапаров, Ринат Элиманов, Сентябрь.